Жаңы нерсени баштоодон коркуу психологияда абдан кеңири тараган көрүнүш. Бул абал неофобия, ийгиликтен же ийгиликсиздиктен коркуу же болбосо өзүнө ишенбестик менен байланыштуу болот. Адам аракет кылсам болбой калсачы деген ой менен жашайт. Мурдагы терс тажрыйба бул коркууну күчөтөт. Адамдын психикасы туруктуулукту жакшы көрөт. Жаңы башталыш белгисиз аймак, ал мээде кооптуу катары кабыл алынышы мүмкүн. Адамдын психикасы туруктуулукту жакшы көрөт. Жаңы башталыш бул белгисиз аймак, ал мээде кооптуу катары кабыл алынышы мүмкүн. Адам качан өзүн жеңет? Адам өзүн изилдеп, өзүнө өзү тааныш болгондо гана жеңет да. Эгерде биз өзүбүздү изилдеп, өзүбүзгө өзүбүз тааныш болсок, кандай гана көйгөйлөр болбосун, ал көйгөйлөрдөн мындай оңой эле чыкканга аракет кылабыз. Жаман чөйрөнүдөн чыгып кетүү бул сен өзүңө кызыга турган багыт тандоо. Эгерде сенин багытың сага кызыктуу болсо, сенин каалоолоруң сага кызыктуу болсо, жана сен өзүңдүн каалоолоруңду толугу менен канааттандырганды билсең, андай чөйрө сага эч кандай тоскоол боло албайт да. Тескерисинче, ошондой чөйрөнү да сен жакшы нерсеге үгүттөп коюшуң мүмкүн. Сен ага ачкыч болуп алышың мүмкүн. Себеби биз дайыма эле бир жаман нерседен качабыз деп, же жаман адамдардан качабыз деп, кайра башка жаман адамга жолугуп калышыбыз мүмкүн да. Бирок айрым учурда жаңы башталыштарды баштоо үчүн мурдагы чөйрөдөн качуунун же толугу менен жашоо ордун алмаштыруу да зарыл эмес. Чектөөлөр адамдын чөйрөсүндө эмес, акылында, ой жүгүртүүсүндө болот. Качуу менен биз көйгөйдү чечпейбиз. Көйгөйдү биз мамиле менен жана өзүбүзгө жасаган мамиле менен гана чечкенге аракет кылабыз. Биз канчалык өзүбүзгө туура мамиле кылсак, бизди курчап турган чөйрө дагы демек ойлойт. Буган да мамиле кылуу болбойт. Себеби бул андай мамилени өзүнө кабыл албайт. Ыра көрбөйт, кабыл албайт депчи. Көпчүлүк учурда дагы эле айтмакмын, биз стрелканы эң оңой башка бирөөгө өткөрүп коюу да. Өзүбүз менен иштебей башка бирөөгө өткөрүп коюп бизге оңой болот да. Туура, ал оңой, жеңил. Башканы күнөөлөп, анан кийин жолун таппай эмне кылуу керек деп ойлогончу. Ону чечүү оңой эле. Ал деген нерсе өзүң менен алек болуу, өзүңдүн кызыгууңду аныктоо, багытыңды аныктоо, жана өзүң эмнени каалайсың, каалооңду аныктоо менен эле сен андай чөйрөдөн айрыласың. Себеби сенин укугуң бар, сен укугуңду эч кимге тепселетпеш керексиң. Өзүң кызыгууң менен алектенгенге толук укуктуусуң. Ал эми айрым адамдар болмушунан жаңы нерселерге бат көнүп кете албайт. Бардык нерсени өз убактысына коюп бергениңиз оң болот. Мисалга айтканда өзүнүн зона комфортуна кирет дагы кийинки зонадан чыгууга мындай аракет кылбайт, себеби ал өзүн ыңгайлуу сезет. Себеби адамдар эми темперамент боюнча бөлүнөт да. Адамдарчы интроверттер, экстраверттер депчи. Ошол зона комфорттон чыгып калган учурда өзүн ыңгайсыз сезген адам, мындай адамдарга көбүрөөк убакыт керек. Себеби ар бир адаптация убакытка көз каранды да. Секин убакыттын өтүшү менен адам сөзсүз түрдө өзүнө кайра комфортный зонаны түзүп алат да. Андай адамдар менен кичине көңүлүн карап, кичине жайыраак тапшырмаларды берип, же болбосо жайыраак аткарганга аракет кылыш керек. Жаңы башталыштардан коркуу алсыздык эмес, бул адамдык табигый реакция. Коркуу бар болсо да ага карабай аракет кылуу психологиялык өсүүнүн белгилери. Ар бир адам жаңы кадам таштап, өзүн тереңирээк таанып билүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүсү керек.